Дүйнөлүк банк Баткенге 50 миллион доллар бөлөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү менен жолукту. Жолугушууда Кыргызстандын өнүгүү артыкчылыктары жана калктын аялуу катмарын коргоого өзгөчө көңүл бурулду. Эки долбоор үчүн жаңы каржылык келишимдерге кол коюлду. Алар Баткен облусун өнүктүрүү боюнча долбоорго 50 миллион доллар. Климаттын өзгөрүүсүнө туруктуу суу чарба кызматтарын жакшыртуу боюнча долбоорго 100 миллион доллар бөлүү. Эскерте кетсек, Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров иш сапары менен Вашингтондо жүрөт. Суу май жана жер семирткич ташыган аткечилер кармалды. Баткен облусунун Тажикстан менен чектешкен аймагында 2,5 тонна химиялык жер семирткич жана 3 тонна суу майды чек арадан мыйзамсыз алып өтүүгө аракет кылгандар кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы билдирди. Кармалгандар кыргыз жарандары. Мыйзамсыз жүк жалпысынан 1 миллион 700 миң сомго барабар. Учурда бул учур боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Белгилей кетсек, өткөн жылдын соңунда чек ара кызматы 2021 жылы Баткен облусунун аймагында аткечилик менен жүк ташыган 170 учур аныкталганын. Мыйзамсыз жүктөрдүн жалпы суммасы 60 миллион сомдон ашканын билдиришкен. Ороз айт 2 майга белгиленди. Кыргызстанда 2 май күнү Ороз айт майрамы белгиленет. Бул боюнча Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан билдиришти. Ислам шариятында Рамазан айынын башталуусу жана айоктоосу айдын жаңырышына карап аныкталат. Рамазан айы кээде 30 же 29 күн болот. Жогоруда көрсөтүлгөн күн айдын чыгуусу боюнча бир күнгө айырмалануусу мүмкүн деп айтылат маалыматта. Быйыл Кадыртүн 26 апрелден 27 апрелге караган түрү белгиленет. Кыргызстанда Ороз айы 2 апрелде башталган.